Кандай форманы кылабыз? Татьяна Ситникова Кадамжай шаарынын тургуну. 5 баланын апасы бир кезде үй кожойкеси болгон. Азыр болсо ийгиликтүү ишкерге айланды. Анткени былтыр социалдык келишим долбоор аркылуу мамлекеттен 100 000 сом колдоо алып, сулуулук салонун ачкан. Алдыда ишкердигин чоңойтуп, жумуш орундарын түзүүнү пландоодо. Бизди президентибизге чоң рахмат. Ошончо поддержка берип, азыр мен Кудайга шүгүр иштеп атам. Бул да атам жакшы эле, аренда төлөп атам, свет төлөп атам. Балдарымга ошол керектүү нерселерди да берип атам. Басышны бер аракылуу болса, түптүз. Жеткенчи. Ал эми Айрыбаз айылынын тургуну Улан Кожомкулов фото студия ачып, айылдын жашоочуларына кызмат көрсөтүп жатат. Учурда бир жаранды жумуш менен камсыз кылган. Айылга да ушул нерсе керек болгондуктан биз ошол өзүбүздүн айылга ушул нерсени жайып элге кызмат кылайлы деп ошол жерге ачып эме кылып иштетип аткан учурубузда. Ай сайын алган жөлөк пулдан баш тарткандардын дагы бири Эралы Мурзаевдин үй бүлөсү. Набайкана иштетип 4 адамды жумуш менен камсыз кылган. Күн сайын 2 мүшөк ундан нандын түрүн жасап сатыкка чыгарууда. Азыркы абалы жөлөк пул алган убактан алда канча жакшырганын айтат. Нанlar чыгарышты баштадык. Un aldık. Manda non чыгарып атабыз азыр 100дөн кылып. Майны көпүрөөк салып. 2024 жылы Баткен облусунда 2847 үй бүлө мамлекеттен социалдык келишим долбоорунун алкагында 100 000 сомдон каржылык колдоо алган. Миңгүл Көчөрова, Алтынай Шабединова, Алато 24, Баткен облусу.